Гүлнур Таалайбекова жалпы республикалык тестирлөөдөн 125 балл алган. Кичинекейинен чет тилдерине кызыккандыктан филология факультетин тандап жатат. Келечекте мугалим болууну көздөгөн Гүлнур окуучуларга эне тили менен кошо чет тилдерин дагы үйрөнүүсүнө салым кошууну тилек кылууда. Келечекте мугалим болуп, кийинки муундарга дагы жакшы тарбия берип, жакшы билимдерди берип, алардын дагы мындай ошол алар да биз да ушундай ушул эжедей мугалим болгубуз келет деген мугалимдердин бири болгум келет. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө 3 турдун жыйынтыгы менен 51.185 абитуриент катышып, алардын 57-си эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. 6.000 мамлекеттик билим берүү грантынын ичинен 4.663-ü педагогикалык кадрларды даярдоого бөлүнгөн. Ошондой эле мамлекет тарабынан 15 гранттык орундар биринчи, экинчи топтогу майыптар, томолой, жетимдер жана ак суу окуясына катышкан жарандардын балдарына жеңилдиктер берилген. Ал эми Нарын мамлекеттик университетине былтыр 81 гранттык орундар берилген болсо, быйыл 100 окуучу бюджеттик негизде билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жылдагыдай эле босого балл 110, предметтик 60 боюнча калтырылды. Бүгүнкү күндөн баштап официалдуу түрдө абитуриенттерди кабыл алуу башталды бүт Кыргыз Республикасы боюнча. Анын ичинде Нарын мамлекеттик университетинде мына бүгүндөн баштап онлайн портал аркылуу анан мындай консультация берип дагы офлайндагы түрүндө документтерди кабыл ала баштадык. Анан негизинен быйылкы босого баллы 110 баллдан өйдө болду. Учурда Нарын мамлекеттик университетине документтерин тапшырып жаткан абитуриенттердин саны арбын. Өзүнүн тандоосу ушу Нарын университетке барам деди. Анан англис тили өзүнүн тандоосу иностранный немеге тапшырам деди. Ошо кызымды, неберемди алып келдим. Жакшы, шарттары жакшы экен, дароо кабыл алып атат. Өлкөдө 11-класста 67.000 окуучу аяктады. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайларга документтерди тапшыруу онлайндагы форматында өтөт. Тактап айтканда, абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык тутумунун сайтына катталуусу керек. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 25 августка чейин уланмакчы. Айпер Акылбекова, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдө Нарын шаары.